Men da kettim gitaramды көтөрүп, самсып жатты темир жолдор төшөлүп. Муну ушундай кымгуттуктан не дейбиз, ырдап келем кыргызыма көшөрүп. Угуп жатты гитарамдын кылдарын, гүл өмүргө жуурулушкан сырларын. Айрымдары кассетамдын алышты, чындыгы көп менин жазган ырларым. 4 президент кеткенге чейин ушул жерде ырдадым да. Өмүрүм ушул жерден өттү го дейм. Көп жол ырдадым. Митингде эл биякта турса, биякта туруп ырдадым. Тиягы өрттөнүп атканда да ырдап аттым. Биягы күйүп атканда ырдап аттым. Анан кийин көк үйдү неметем дегенде мен чакырышты да. Таш тийген ошондо, мына жерден. Ушул жерден таш тийген башыма. Мен анда 4-5 саат тыгырларым бар эле да. Элди жатат чемесин. Эми азыр бирөөдөр да айтат андай. Эч кимде жок. Кантип неметет. Мен ошого күйөм. Ушул менин тагдырым. Тоонун аккан суусун сат, көлдүн аппак куусун сат, пейлиңди сат, битиң сат, сарыкка деп битиң сат, төлдөттүрүп төркүйгө, тай торпокто итиң сат, чөнтөктү бүйжүк караса, сууруп алдың тишиң сат, актамыңдын теңин сат, костюмуңдун жеңин сат, пайдасы жок аш ичсең эй келиндер, койнуңдагы эриң сат, 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 сат. Долларга көз кычышса, алтын каскан кениң сат, ысык көлдө жериң сат, оптом десе четелдик, көлгө кошуп элиң сат, койду жер чериң сат, жылкы жер кериң сат, айраның сат, сүтүң сат, байымын деп бүтүн сат, тукум болор малыңды сен бирин сатпай үчүн сат. Жагып калса бирөөгө жакшы көргөн түшүң сат, топчуларда пул болот, ага кошуп бүчүң сат, 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 сат. Бир 1991 жылы тартылган бул сүрөттө Сагынбек Момбеков Ала Тоо аянтына чогулгандарга Шайлообек Дүйшеевдин кайдыгерлик деген ырын аткарып жатат. Сагынбек ырчы ошондон бери көчөдө эл алдында ырдап келатат. Анткени анын чыгармаларын бир дагы бийлик жактырбай, расмий иш-чараларга, концерттерге чакырылган деле жок. Момбеков бүгүн 69 жашта. Эми демократия үчүн ырдадык да, мындай кыргыздын өзү жашоосу демократияда. Жашоосу. А биз Западтан үйрөнгөн жокпуз. Бизде бар болчу. Ошо акындар чыгып ырдап элдин немесин жарыя кылчу, ушундай болоорун. Анан болуп аткан нерсесин, кылып аткан нерсесин айтчу. Анан ошону аткара албайбы деп ошол эл бышыктачы. Жалгыз чыгып тоскон болсом жазай, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңду кайрык ырларыманы угулса мунун баары чындык сенин азабың дегендей болур да. Жалгыз чыгып тоскон болсом жазайын, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңду кайрык ырларымдан угулса мунун баары чындык сенин азабың. Мунун баары чындык сенин азабың. Чындык деген жалгыз сөз деп көшөрүп, жалгандыктын жүрөгүнө көсөлүп, кийим салган адамзатка эң керек ай, жүргүм келди чемодандай көтөрүп. Жүргүм келди чемодандай ой көтөрүп. Сагынбек Момбеков мага өзүнүн ырларындай эле башкалардан өзгөчө бир мүнөз, чынчыл, кээде кырс кишидей сезилди. Анын дал ушул мүнөзү сайыз учурунда коомдогу терс көрүнүштөрдү ырдап чыгышына себеп болсо керек. Антпесе филармонияда көшөгө түшүрүп иштеген жаш бала Сагынбекти ким сахнага чыгарып, ким бийликти сындатмак? Кезек менен кетип атышат. 13-14 номер болгондон кийин гитара менен жүрүм да, мен тигилер көрсө эле мен кууп жүрө турган. Анан акырын көрсөтпөй, акырын гитарам акырын бар турган сахнанын капталынан кетип чыга калып туруп микрофон жана туруп алдым. Тиги экинчисин объявить эте электе. Анан элдин баары күбүр-шүгүр, мен ким чакырдым да. Ошол жерден кайдыгерлик сырдабадым. Кайдыгерлик деген эме
кашайтып көзүбүздү, айттырбай сөзүбүздү бычаксыз канап бүттүк. Кайдыгердик дегенден биз тажап бүттүк. Кайдыгердик дегенин капканынан чыкпай жүрүп, жаманды да, жакшыны да, күлүн дагы бир жерге камап бүттүк. Жалгыздык башка түшсө ашар кылып, атаны үй, баланы базар кылып, биз тиккен дараккана, сыйлаган кичүүлөрүн улуусун урматтаган адаткана. Турмуштан ыйды көрдүк, сыйды көрдүк, жылдызсыз жылмаңдаган түндү көрдүк, жыргалдан көз ачылбай жыгылып жаткан жерде күндү көрдүк, тургузбадык. Жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык. Таш болуп катып калган таш боор менен жанды көрдүк, унчукпадык. Кайдыгерлик. Кетти анан. Элдер катуу кол сабышты. Анан кийин бүтмөй дырдадым, анан кийин сат дырдадым. Анан кийин качып жөнөдүм. Немеге? Көрүнбөй. Берки капталынан чыгып алып туруп, тияктан таштан көтөрүм билгем да. Анан артыман кууп келип, анан жетип, анан кийин Сакеем экинчи ырдай бер, сен ырдай алат экенсиң деп. Ошондо уруксат болду да. Ошол учурда Шайлообек Дүйшеевдин кайдыгерлигин обонго салуу эч кимдин оюна келген эмес. Анткени аталган чыгарманын саптары узун кыска, канча куплет экени да түшүнүксүз эле. Бирок Сагынбек Момбековго ырдын мааниси жаккан. Анткени кайдыгерлик ошол учурда эле коомдун негизги оорусу болчу дейт. Негизи Момбеков аткарган ар бир ырда чындык, көпчүлүктүн көйгөйү бардай. Кыргызым деп кыйкырып күйүп жүргөн, кыргыздын аркасы тийип жүргөн, кыйын чыкма жигиттер кайдасыңар, журтка таштап иттериң улуп жүргөн, журтка таштап иттериң улуп жүргөн. Кайдасыңар кыргыздын тегиздери, кайрылчу кулай эл жерге келип бери. Канат бутак бололу кайран элге, караан тутуп турганда сени мени, караан тутуп турганда сени мени. Уулдарың аракка кирип кетти, уул кызың аракка тийип кетти. Кайран элим карайлап турганда, канча жигит мертинип сынып кетти, канча жигит мертинип сынып кетти. Мындан bir 12 yıl murun geldik da. Эмне убакыт калтасыңыз? Şu dıykan dıykançılık, anан mal bagуучулук. Келгенде баары оңой менен табылбайт экен, баарын бирине бири курап, ошону улап, бардыгы эле дайым болбойт экен. Эл тынч жашаса, бар нерсе уланат. Тынч жашабаса, уланган нерсенин баары куланат. Сагынбек Ырчы 2013-жылдан кийин Таластын Бакай атасында жашап, үй бүлөсү менен 10 гектарда жерге алма өрүк отургузган. Бишкектен олоктаганы менен саясий ырларын таштабай, Атамбаевдин, Жээнбековдун жана азыркы президент Садыр Жапаровдун учурундагы айрым окуяларга пикирин билдирип келет. Жана Тургунбек Бекболовдун биякта ыры бар го, ошолордон көбүн ырдадым. Айткылачы кыргыздын мырзалары, калптың гана өйдөгө ташы кулап, калп кашайтып жаныңды турса дагы, чындык неге мынчалык жашырылат? Калкайланып калдыкпы, канаты жок, намыстуусу сабынан сынды дечи, чындык өлдү дейсиңер койгулачы, өлмөк беле жок болсо чындык өзү. Чыңырат чындык, чыңырат, чыкыйга үнү урулат.
Çarçagan okşoyt beçara, çalınıp ulam jıgılat. Жақшылық күткен құлсымақ, жал ұрып тіктейт ұмсынат, жалғанның торын үзуге, о жардамға қолын, о жардамға қолын, кім сунат? Ей, ей, ей. Чындык жүрген окшойтко башка жакта, бул ортодон каранын көрөт элек. Калп кашайтып жанымды баарынан да эртели кечелик дейт келекелеп. Эй кыргыздын жигити салбырабай, тапчындыкты жетелеп келбейсиңби? Жок дегенде бир жолу башты сайып, тобокелге бел байлап көрбөйсүңбү? Чыңырат чындык чыңырат, чыкыйга үнү урулат. Чарчаган окшойт бечара, чалынып улам жыгылат. Жакшылык күткөн кулсымак, жал ооруп тиктейт умсунат. Жалгандын торун үзүүгө жардамга колун, о жардамга колун, ким сунат? Бул кийин чыгардым муну, азыркы система мунугу кемпир абат кетип атат. Сагынбек Момбеков ырларынын убайын кандай көрсө, азабын да ошондой тартты. Аны бийлик артынан аңдып, расмий иш-чара аргандай сыйлыктарга жол отпой, сотко сүйрөгөн учурлар да болду. Бирок Момбековдун чыгармачылыгын жөнөкөй жарандар жээрген жок. Элдин тагдырын ушу бийликтин жегиштери бизге ушул заманда алып келип атканын көрүп, ошо жегиштерге каршы ырларым кетип атты да ошол. Анан ушу кайф заман деп анан Качкынбек Саралатеген деген досум бар эле. Анан ошол жазганда калаадан айтсак Казалды, Бишкек шаарбы, базарбы элестетет басканда көчөсү бүт базарды деп. Төрт терезең, төрт дүкөн, клуб, киноң азайды, базарда окуйт балдардын жан дүйнөсү кашайды деп. Ырымдын аты кайф заман, кайсыл жакшы, кай жаман, калкым өзүң талдап көр, эл башында кай заман, желден акча жасаган, жексурларда бай заман, алып сатар арамда күндө күйгөн май заман, карапайым байкуштар таттуусу жок чай заман, калкым өзүң талдап көр, эл башында кай заман, какшык менен айтканда баягы эле кайф заман, кайф заман, кайф заман, кайф заман деп ырлар кетип атты да. Ошондо Ош базардан тугур оозунда туруп алып урдайм, ошол жерде 1,5 миң киши турат. Мен менен кошо ошол жерге кечке. Анан мен жанагы лестницанын тегерегинде перила бар, о жанагы мраморный. Ошонун үстүнө чыгып алып анан ырдайм, ошол жерде немем коюп алам, аккумулятор менен агуну. Бирок демократия тоюп кетти көрөт агы, улам эле. Сагынбек ырдап атат диякты, сен согуп атат, минтип атат деген сөздү неметти анан. Мени кармап кетишти, ушинтип. Кармап кетти, анан Ленин районуна Качкынбек Саралатеген экөөбүздү апарып койду. Сотко барып, анан мурун соттолдуң беле деди. Жок, соттолгон эмесмин. Анда административный наказание 1000 сом деди. 1000 сом деген биз үчүн абдан Кудай берген акча болчу да. Элден чогултуп келейин, менде акча жок. 50 тыйындан жок дегенде деп, анан ошентсем, "Ой, сен эмне деп атсың бала? Кайра урдайсың" десе. "О, анан мен кактан жок дегенде Майра Макаевдин көйнөгүнө жетпей атат" деп сурасам, берет эле. 1000 сом чогултуп коем. Бүгүн эле десем, бар кет. Эчтеке чогултпай эле кой" деп. Куур деп ушинтип. Ушундай тагдырлар болду да. Нош Атамбаевдин учурунда, Жээнбековдун учурунда бийлише
Коркушат бийлик Садырдан деп ырдадыңыз, э? Ооба, аны да ырдадым Коркушат бийлик Садырдан дегенди. Парага колум алынган, пардага бети жамынган, колкуга алтын тыгылып, коркушат бийлик Садырдан. Кыргызды көргөн жанындай, кыйноодо жатат багынбай, учуңгуру эмес улуу журт, уулуң бар экен, Садырдай. Эмне ырдап калдың сен? Анан чын эле ушу кумтөрдү алып, анан баарын неметем деп кылам деп аткан немелерди угуп, анан бир туугандар менен да жакшы болуп кеттим мен. Баарысы ушу диск чыгарып, ошол Садырды чыгаруу боюнча катуу иштедик да. Ишенип 100%, 150% ишенип калдык да. Кой, ушундай адамдарды чыгаралы деп анан митингдерине коркпой эле барып аттым. Сагынбек Момбековду ким сүйөт? Атайын талаштан келди бүгүн. Ошо Садыр иниме өзүмүн дагы ушу чыгармачылык бир иштеримди тартуулайын деп сөз сизде. Азыркы көз карашыңыз кандай бийликке? Эми лояльный, абдан өтө берилбейм. Анча деле үзбейм, но бирок ушу Кыргызстан аман эсен сактап калар бекен. Ушу тайгаланбайды. Күнүгө эле бир номер чыгат да, Көрбүзбү Кудай алып кеткирдики, түлкүнү жолборс экен деп жүрдүкпү, өзгөчө бир жаралып калгансың деп өзүбүз элең аны көптүрдүкпү, каткырып каршылашты майрамдаттык, ким жогун төрүбүздө тайраңдаттык, таң көрү темир бүркүт экен десек, катуу күн кулааны кайдан таптык, бийлигиң түлкү белем булактаган, кыз белем көзүң кызып кылактаган, оюңбу өмүр бою кумаргангысы, азобу чалма салбай сылатпаган, бийликтин укуругу узун дешет, бирок да базат бычак мизиндешет, калкынын кутулбаган кулу болуп, тагдырдын ташын чайнап музун жешет. Ошондой абиз деле туюктабыз, адаштык жол таба албай улутка биз, айланып жорулардын мекенине, ата журт азап тарттың унутпагыз. Каласа бөлүп жарып элибизди, каласа сатып кирет жерибизди, кадырсыз калкайланып калгычактың, көчүрүп жибергиле эми бизди. Арманга түшүп жүрүп өлгүчөктү, Алтайга көчүп кайра өргүсөкпү, кайтарып катындарды күтөлүбү, кайрадан манас тууп берги чекти. Ошондой абиз деле туюктабыз, адаштык жол таба албай улутка биз, айланып жорулардын мекенине, атар жут азаптардын унутпагыз. Сиздин ырларыңыздын бир бөлүгүн жазган акын ушу айылда эле турабы? Ошол эле айылда. Анткени Шайлообек деген алыс болуп калды. Кыялбек деген уже кыялдарын ал толтурду. Не бир ырчылар менен, оончулар менен маслихатташат. Анан мен акшыган айылдыктарга айылдык киши гана керек да. Анан ошол Кабылан Балкыбековду
баягы примитивныйлар жазып жүрүптүр да жакшына кайгылуу бирок. Анан мен баягы ситуацияны айтып, Тургунбек Бекболоттун китебин алып келип берип туруп, мына алып жазыш керек деп. Ошону жазып неметкенден кийин, айтып бергенден кийин, мунун көзү кайра совсем ачылды да. Айылда жүрөптү да, Уй сарайга иштеп коюп, анан кийин ыр жазып. Кандай? Уюнга апарып келдим. Жакшы. Köp katıp kaldı. Su katıp kaldı. Sakem ben bir 80'e yakın ırmak 10 çıkardı. Aların içinden bir 7-8'i lirikalı kırlar. Anan kalganları sayası patriotuk temada kırlar. Anan ben Sakem'i menen Bakiyip'in zamanından beri bir kişileşip duruyorum da çıkarmacılık yaktan. Anan bir azırak bölügü internette de giriyordu. Мисалы кайсылар? Atatürk'ün Oğurgan'ın MSP, gibritler, Күмүз көлүп кара булут тооруса, уубуздун мигрантка айланып, элдин жөнү жокчулуктан жооруса, аксакалың жүжүрү болуп байланса, энелериң оончуган айланса, эл ичинен элим деген тынчыкпай, башчыларың доллар менен жайланса, ата журтум ооруганың эмеспи, ата журтум соолуганың эмеспи. Өлкөбүздү баканооздор башкарса, мекендеген жигиттерди таш калса, байлыктарын чет өлкөгө катышып, кыргыз эли итке мүнүп ач калса, жамакчылар жамап кошуп ырдаса, жан дүйнөлөр шолоктошуп ыйласа, кемчиликти бетке айткан адамды уруп сабап тепкилешип кыйнаса, ата журтум ооруганың эмеспи, ата журтум соолуганың эмеспи. Шаарга көп каттайсызбы саап? Каттайм. Чыксам Таластан шаарга ташынсам тайгаланган өтмөк бар. Өмүрү жолдоңдо өлөсөл өкмөт бар болду. Азыр кичине оңдоп калышты. Жамачалап болду дагы. Кудайга шүгүр. Анан чыгармачылык менен каттайм. Комузум гитарам көтөрүп алып. Бирок Бишкектен мисалы чакырган партия чакырган саясатчыга Партияларга мен барбайм деле. Саясатчыларга деле чакырганына бара бербейсиз да? Бара бербейм. Азыр бара бербей калдым. Анчалык деле мага мен эмнеге жетпейт мага дегендей бир маселе коем да өзүмө. Эке барганда канча чыдайсыз эң көп дегенде? Көп деле чыдабайм анткени. Bir жолу неметем анан кетип калабыз. Себеп? Кышында барсаң түтүн, жайында барсаң ысык. Чындык айтсам тобелге укпаганын кимге айтам, келечекке кебелбей уктаганын кимге айтам, ата мурас салсаңа жукпаганын кимге айтам, жаштар туурап чет элдин очуркаганын кимге айтам, кимге айтам, кимге айтам. Күү чыгарсам теледен бербегенин кимге айтам, туурап калсам түрктөрдү кел дегенин кимге айтам, кимге айтам. Дүжүр чалдар тагдырың чечип жатса кимге айтам, оокат үчүн чет элге кетип жатса кимге айтам, саясаттан ырдасам кууп жатса кимге айтам, бар кызылым бетимден жууп жатса кимге айтам, алган кары сазайбай митип тууп жатса кимге айтам, кимге айтам, кимге айтам. Алдуу күчтүү жигиттер уурдап калды кимге айтам, желмогусту теледен туурап калды кимге айтам, кимге айтам, кимге айтам, кимге айтам. Концерт берсем негедир аз келишет элдерим,
Чындык айтып жар салсам бирок баркын билбедиң. Бек келсе деп сыймыгым деп ай жүрөктө эңсешип, ырдап жүргөн Сагынбегиң гитарачы ким дедиң? Ырдап жүргөн гитарачы Сагынбегиң ким дедиң? Ким Сагынбек сурап турат элдерим. Кайдыгерлик кай замандын ырдап мен да келгенмин. Маңкурттукка жалтаңдыкка жуурулушкан элимдин. Россия чоң шаарынан базарлардан көргөнмүн, базарлардан көргөнмүн. Өмүрүм ушу элдин немесине бир жарап кетсеби деп ойлодум да. Сокуройлор менен. Көрсө элди деле алдап койсо оңой эле экен. Алдап кетишти. Алгырлар алып атышат. Берки эски мушкатерлор кылып атышат. Же эч кандай бир заслуга албай Сагынбек ырдап жүрүп эчтеке алган жок деген сөзгө калдым. Мейли дедим. Бирок аброюм ошондой эле экен. Эч кандай бирөөдүкүн урдап албагандан кийин, бирөөдүкүн тартып албагандан кийин мага болгон эскерүүлөр, эске түшкөндөрү жакшылык менен байланыштуу экен. Анан ошон үчүн мен менен жакшы эле эл менен кайрга барсам сыймын. Анан корком деген ырларды ырдап калдым да. Корком азыр мурун эле шадраңдатып сат эле сат деп ырдай калчу элем да. Анан кайра азыр коркуп калдым. Сат эле сат десе элдин баары сатып берет турбайбы? Макул экен да. Сат деп өзүң айтпадың белем, сатып атабыз деп. Кардан коркпойм, карыздан корком, жалдан коркпойм, намыстан корком, бейишке чейин. Тозоктор канча бергенде мурун ай алыштан корком. Жол карап зарлап күткөндөн корком, жосунсуз жолго түшкөндөн корком. Ар намыса бир уяттын баарын аракка кошубай ичкенден корком. Дүнүйө деген тилектен корком, түрүлгөн муштум билектен корком. Муң кайгы билбес, ай сүйүүнү сезбес, муз болуп калган жүрөктөн корком, 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 корком. Корком, корком. Бөөдө бир кайгы өлүмдөн корком, бөйрөктөн сыйрак төгүндөн корком. Ак төөнүн карды жарылган кезде дан албай калган ай эгинден корком. Дүжүрлүк кылган чалдардан корком, дүнүйө кууган ай балдардан корком. Чыркырап турган ай чындыкты урган чымкы бир кара жалгандан корком, 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 корком. Корком, корком. Toydum ben sarına, toydum ben barına. Bol demi jetet, ötünüm akır kiret. Baldardın enekesi, ayılga giteliçi. Ayılga getsek kantet, ayıldan işteşkeri.